достор. Саламатсыздарбы? Ай, азаматтар. Силер неге келдиңер? Жомок угайын деп келдиңерби? Ооба. Азаматсыздар. Анда жомок айтып берейин, кандай? Ай, молодец. Силерге бүгүн тазалык жөнүндө жомок айтып берейинби, достор? Анткени силер бала бакчага барып, өзүңөрдү таптаза алып жүрөт экенсиңер, э? А кээ бир балдар жуунбай, кийир жүрө беришет, э? Анда тынч болуп алып кулак түргүлө. Мен силерге анда тазалык деген жомокту айтып беремин. Мындан көп жылбы же ушул эле биздин замандабы ким билсин, бир кежир бала болуптур. Анын өзүнүн аты Таалайбек болсо да, ата-энеси аны Кежир деп койчу экен. Эмнеге? Анткени ал ата-энесинин айткандарын укчу эмес экен. Ошондон улам Кежир деп атап калышыптыр, достор. Апасы анын керебетиндеги шейшебин, жаздык кабын бардыгын таптаза кылып жууп жаткызса да, бат эле ал кирдетип салчу экен. Таалайбек жатарда жуунуп жатсаң боло десе, апасынын сөзүн чымын койгондой да укчу эмес. Тазалап койгон жаздык капты кучактап, жаздык болсо бат эле Таалайбекти кучактап, экөө тең мемиреп уктап калышчу. Таалайбек кечке достору менен ойноп, талаада жүрүп чаң болуп келчү. Жатарда момпосу жеп, анан тишин да, бетин да жуубай уктап калчу экен. Эртең менен турса, жаздык ботала болуп, Таалайбектин шейшеби болсо, момпосу аралашып, батташып жатып калчу экен. Апасы аны көрүп күн сайын жууп койчу. Апасынын күн сайын жууп, үтүктөп, жаздык капты кийгизип койгонун Таалайбек билчү эмес. Күндөрдүн биринде апасы туугандарыныкына 2-3 күнгө шаарга барып келүү үчүн кеткен эле. Кетерде Таалайбекке кан какшап, таза бол деп айтканын адаттагысындай кулагынын сыртынан кетирди. Таалайбек күндөгү көнүмүш адатын карматып, жуунбай келип, биринчи күнү уктап, анан туруп кетти. Экинчи күнү жатаарда гана жаздыгы ботала кир, какмар экенин байкап, жийиркенип жаздыкты ыргытып жиберди. Жаздыгы жок жатты, бирок жаздыгы жок ыңгайсыз болгондуктан такыр уктай албай кыйналат экен. Эртеси тиши да ооруп, ичи да өтүп ооруп калды. Тишинин ооруганынан Таалайбек чыдай албай, таң атканча онтоп ыйлап чыкты. Тишим ай деп чыкты. Эртеси апасы доктурга алып барса, ошондо тиш доктур: "Таалайбек, сен тишиңди жууйсуңбу? Момпосуйду көп жейт окшойсуң, э?" Ооба, мен мойнум алам" деди Таалайбек. "Эшиктен келгенде колуңду самындап жууйсуңбу?" деп сурады доктур. "Жок, мен такыр жуубайм." "Көрдүңбү? Сенин ичиң ошон үчүн ооруган. Эшиктен келгенде колуңду самындап жууганды унутпаш керек. А тамак жегенден кийин тишиңди, бети колуңду жууп, анан уктап жүргүнүң. Тишиңди жуубасаң таттуу тамак аштын калдыктары тишке жабышып калат да, ал акырындан тишиңди жабыркатат. Башкача айтканда тишиңе курт түшөт, анан оорутат. Жаздыкада тамакты калдыктарын дайыма шилекей менен кошо агызып, ботала кылат. Анан жаздык сени кучактап жаткызбайт, жагымсыз жыттанып кетет" деди. Ошондо Таалайбек өзүнүн баягы кир болгон жаздыгын эстеп, экинчи антпейм деп апасына убада берди. Ошол күндөн баштап Кежир деген аты өчүп, өзүнүн Таалайбек деген аты айтылып калыптыр. Жомок жактыбы, достор? Эмнеге аны Кежир деп койчу экен? Тил алчу эмес экен, э? Кир экен, э? Ой, азаматтар, силер дайыма тишиңерди жууп турасыңарбы? Дайыма мен болсо, байнага барганда тишим чүнда. Ой, азамат, кана тишиңерди көрсөткүлөчү. Баары сонун жууптур, э?
Эмкиде да жакшы кызыктуу жомок айтып берейин. А силер болсо үйгө барганда колуңарды, бетиңерди, тишиңерди таза жууп, анан уктап жүргүлө. Макулбу? Ай Азамат, анда көрүшкөнчө жакшы тургула достор. Ай Азаматтар.